Assalamu alaikum dostlar. Biz azыр iş üstünde болчубуз. Мен кичине убактым болуп калып үйгө кирдим. Мага көп мекендештерим иштеп жүрсөм, эмнеге видео тартпай калдың, эмне киргизбей атасың дейт. Анан үйгө бир саатча убакыт болуп калып, кирип калып, азыр мен Саус Дакота деген штаттан Мэриленд деген штатка жүк апартам. Анан мен эки жака өткөндө үйгө ар дайым кирип турам. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Анан бир кыска бир темада видео тартып коеюн дагы. Бир жарым саат, бир 20 мүнөт убактым бар. Андан кийин жолго чыгып кетейин достор. Мындай болуп атат. Могу Американын картасы. Американын картасы, мен жүк апарткан штат могу Мэриленд штаты. Нью-Йорк, мурдагы Бруклин, Манхэттен деген могул жерде, достор. А мен жашаган жер, мына Огайо штатынын, мен Колумбус деген шаарында жашайм. Мен ушул жуманын экинчи күнү түштө жумушту баштадым. Жүктү мен үйдөн чыгып барып, Кливленд деген жерден алдым жүктү. Ушул жүктү алып, мен Колорадо деген штаттын Денвер деген шаарына жеткиздим. Жол ошондо Огайо штатынан чыгып, Индиана штатын өтүп, андан кийин Иллинойс штаты, андан кийин Айова штаты, анан Небраска штатына кирип, 80-чи жол менен барып, анан 76 менен түшүп барып, мен Колорадога жүк таштадым. Ушул расстояниянын узундугу 1350 майл болду. Колорадо штатынан мага кайра Саус Дакотага жүк берди. Мен Колорадо штатынан чыгып, Саус Дакота штатына жүк апардым. Анан ал жактан жүк алып, азыр Мэриленд деген штатка жүк апардым. Мен жүктү алып, кайра Саус Дакотадан Айовага түштүм. Айовадан Иллинойска түштүм. Иллинойстан Индианага түштүм. Анан Индианадан үйгө келдим. Азыр мен үйдөн чыгып алып, Мэриленд штатына барам. Бүгүн түнкү саат 11-де жүктү тапшырам. Ушул Саус Дакота штатынан Мэрилендке чейин кайра эле 1350 майл болду. Ал Колорадо штатынан Саус Дакотага чейин биздики майл 600 майл болду. Ошондо мен бул жумада 5,5 күн иштеп 3350 майл жүрөт экенмин. Ал мен бул бая тетрадка жазгам, ошо тетрадтын сүрөтүн эки жака көтөрүп жүрбөй телефонума тартып алгам. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Трак жумушунда иштеген жигиттер баардыгы бирдей таппайт достор. Азыр мен сизге схемалар менен көрсөтүп берем. Биз 4 группага бөлүп койсок болот. Достор, мына биринчи группа, экинчи группа, үчүнчү группа, анан 4-чү группа. Мен могу 3-чү группага кирем. Мен ушул жума менен кандай иштедим, ошону башка группалар менен сиздерге салыштырып берейин. Ар кайсы жигиттер тракта иштегенде ар кандай суммада акча табышат достор. Мына мен азыр ушуну эле жазам. Биринчиси Огайо штатынан мен Колорадо штатына бардым. Ошондо 4300 доллар төлөп беришти. Мен 1350 майл жүргөн үчүн. Экинчи жүк болсо, мен Колорадо штатынан Саус Дакота штатына бардым. Бул жүккө мага 1500 доллар төлөп бериптир. Болгону 600 майл болчу. Анан акыркы жүк Саус Дакотадан алып, мен Мэриленд деген штатка бартам. Бул дагы 1350 майл, бирок суммасы 4300.
эки жүктүн баасы бирдей экен. Ошондо могу мен бул жумада алган 3 жүктү кошсок 10.300 доллар болот экен да. Мен бул жумада гроссум 3 груздун төлөнгөн акчасы 10.300 болот экен. Ал мен жүргөн майыл, мен канча расстояние жүрдүм? 3.350 доллар болот экен. А бул эмесин санабай эле коеюн. Канчадан төлөндү? Эгер сиздер 4.300'дү 1.350'гө бөлүп койсоңуздар, мояктан 1 майылды, например, 100 сом 50 тиын деп коелу. 3 доллар 50 цент. 1 майылды ошого жүргөндөй болом. Муну дагы бир 2 доллар бирдемеден болот. Бул дагы 3 бирдеме болот болуш керек. Ошондо бизге эң негизгиси бул жумадагы гросс 10.300. Анан мен жүргөн майыл бул аралык 3.350 майыл жүрдүм. Анан бул жерден биздики мо 10.300'дөн биздин компания 12%-тен кармап калат. 12%-тен кармап калат. Ошондо азыр көрөбүз 12% канча болот экен? 10.300 көбөйтүү 12%. 1.236 доллар. 1.236 доллар бул компаниянын прибыли. Андан тышкары компания менден иншуренсти кармап калат. 350 доллар иншуренс, анан плюс 20 доллар сейфти деп. Ошондо 370 доллар дагы компания кармап калат. Андан тышкары менден бензин кетет. Дизель деп коеюн, Дизель. Дизель болсо мен мыякта реситтери турат. Бирөөсү 550 плюс бул жакта бирөөсү 740. Анан акыркы ресит 410 доллар. Плюс 410 доллар. Ошондо мен канча суммага солярка куйдум? Азыр бул жактан эсептеп койсок болот. 550 доллар, 740 доллар, плюс 410 доллар. 1700 доллар. 1700 доллар бул соляркага кетти. Ошондо менин ушул жумадагы расходум ошо болот. Андан тышкары мен бир дөңгөлөгүм жарылып калып, 44 долларга дөңгөлөгүмдү алмаштырттым. Менде запасный дөңгөлөк бар болчу, достор. Ошондо биз азыр 10.300'дөн могул расходтордун баарын алып салсак, бир жумада мен канча акча таптым, ошол сумма чыгып калат, достор. Ошон үчүн азыр мыяктан санайлы 10.300 общий болчу. Минус кылабыз 12%, 1236. 1236. Мындан минус кылабыз иншуренс сейфтилер 370 доллар. 370 доллар. Мындан дагы биз солярканы алып салабыз 1700 доллар. 1700 доллар минус. Анан 44 доллар мен бир дөңгөлөк жасаттым. 44 доллар. Сиздер дагы унутуп калыптырмын. Дагы мен тол робот менен өтүп, толго бир жерден 70 доллар азыр төлөйм кетип баратканда. А буга чейин мен 48, 60, 70, 60, 130 доллар. 130 доллар чыгымды да алып салдым. Бул жолго кеткен. Платный жолдордон өткөм 130 доллар. Мыяктан азыр алып салам. Минус 130 доллар. Ошондо мына көрдүңүздөр 6820. 6820 доллар. Бул мен 5,5 күндө тапкан акчам. Бүгүн как раз кечинде воскресенье күнү 11:30 жеткизсем, мен 5,5 күн иштеген болом. Мына 5,5 күндө мен иштеген, мен тапкан сумманы сиздерге көрсөтүп бердим. Агая, Колорадо, Саус Дакота, Мэриленд. Общий 10.300гө
груз алдым. 3350 майл жүрдім. Расходтордун баарын чыгарып бердим сиздерге. Бардык расходду чыгаргандан кийин 6820 доллар 5,5 күндө таза пайда. Мен оунермин, достор. Мен оунермин, анткени мыякта расход көрсөтүлгөн жок. Бул жакта менин трагым өзүмдүкү, трейлерим да өзүмдүкү. Мен эчтеке төлөбөйм. Эгер жаңы бала компанияга киргенде кандай болот? Азыр мен жана 4кө бөлбөдүм беле, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп. Ошону сиздерге көрсөтүп берем. Эгер траковый компанияга жаңы бала келип, например, сиздер кирсеңиздер, компаниянын водители болуп иштесеңиздер, мына 3350 доллар, 3350 майл жүрмөксүңөр менин ордума. Бирок могу сумманы сиздерге көрсөтмөк эмес. 10300 долларды сиздерге көрсөтпөйт компаниянын драйвери болгондо. Силер ар бир майлга башында киргенде 55 центтен төлөп беришет. Ошондо сиздер компанияга кирсеңиздер, 5,5 күн иштедиңиздер, мага окшоп. Ошондо 3350 майл жүрдүңүздөр, көбөйтүп коебуз 55 центке. Эгер сиздер компаниянын водители болсоңуздар, канча тапмаксыздар? Эгер мага окшоп иштесеңиздер, мендей расстоянияны, мендей жүргөн аралыкты жүрсөңүздөр. Азыр мыяка 3350. Так, 3000 көбөйтөбүз. 0,55. 1842. Мына 1842 доллар. Анан бул 1842 доллардан сиздерден эмнени кармайт? Компаниянын водители болгондо, биринчи, могул 2 фи деп жазбадымбы? 350 доллар плюс 20 доллар. Ошону кармайт. 370. Мына 370 долларды силердин зарплатаңардан кармайт. Ал ошондо алып салабыз. 1842 силер 5,5 күндө таптыңар, 370 алып салабыз. 1842 минус 370. 1472. 1472 доллар компанияга жаңы келген бала, өзүнүн трагы жок, өзүнүн трейлери жок. Ошол компаниянын трак трейлерин колдонуп айдайт. Бирок трак трейлерге эчтеке төлөбөйт, достор. Жаңы бала компанияга киргенде эчтеке төлөбөйт. Трактагы, трейлердагы компанияныкы. Сиздер просто айдайсыздар, сиздин ар бир айдаган майлга 55 центтен төлөп берет. Мына мен 5,5 күндө 3350 майл жүрдүм. Эгер жаңы бала компанияга келсе, ошол эле майлды жүрсө, 3350 майл жүрсө, анын тапкан таза пайдасы, зарплатасы 5,5 күндө. Мына сиздерге көрсөтүп атам. 1472 доллар. А мен болсо, как оунер катары, 5,5 күн иштеп, расходтун бүт баарын чыгаргандан кийин менин пайдам 6820 доллар. Көрдүңүздөрбү айырмасын? Менин трагым бар, менин трейлерим бар, мен оунермин. 3-чү стадия деп коелучу. Бул мен сиздерге 1-чи стадияны көрсөттүм, жаңы бала. Анан ушул бала бир топ иштегенден кийин компания айтат: "Ушул эле трагыңды алып, рентке албайсыңбы?" деп. Арендага алып иштебейсиңби деп. Анан тиги бала айтат: "Макул, рентке алайын" дегенде, бул 2-чи группа болуп калат. Бул начинающий, бул средний, бул болсо уже как бы мастер сыяктуу. Анан компаниянын трагын алсаңыздар, рентке алсаңыздар, кандай болмок? Рентке алып, ушул эле 5,5 күндү иштеп, 3350 майл жүргөндө, 3350 майл жүргөндө, 5,5 күн иштеп, 3350 майл жүргөндө, достор, эгер тракты рентке алып, анда сиздер деген могул сумманы аласыздар. Сизге көрсөтөт уже, сумманы көрсөтөт. Бардыгы меникине окшош болот.
Бирок сиздер трак менен трейлерге акча төлөйсүздөр. Ошондо кандай болот? Сумма ушул эле чыгат. $10.300 чыгат. 3.350 майл жүрдүңөр. Анан 12% алып калат. 2 финин бүт барын кармайт. Дизелди өзүңүздөр куясыңар. Болгону могу $44 кармалбайт. Эгер сиздер рентке алсаңыздар, трактын ремонтун компания карайт. А так могу толду да сиздер төлөйсүздөр. Могу платный толду сиздер төлөйсүздөр. А бул болсо водитель болсо тол эчтекени карабайт. GPS кандай көрсөтсө, канча акча кетет, айырмасы жок, водитель кете берет. А рентке алсаңыздар, эгер овнер болсоңуздар, жана тол көчөдөн качасыздар. Ошондо рентке алган водитель ушундай эле сумма табат. Меникиндей санабай эле коеюн, точно эле ушундай болот. Ушунча сумма табат дагы, бирок мындан трак менен трейлерди алып салабыз. Мына аягында меникине окшош эле $6.820 тапты. Мындан $1.100 бир жумасына трактын ренти, трейлердин ренти болсо $200 деп коелу. Ошондо $1.300 алып салабыз. 6.820дан минус $1.300. $5.520. Ана муну төлөбөйт деп айткам, буга кайра кошуп коебуз 44-тү. $5.564. $5.564. А төртүнчүсү бул деген эгер бул эме деп коет. Ушул эле овнердин 1, 2, 3 трагы болсо, овнер өзүнүн машинасы менен, өзүнүн трагы менен өзү жүрөт дагы, калган 2 трагын, 1, 2 трагын арендага берип коет. Биринчи трагын, экинчи трагын. Бул болсо $1.100 болсо, бул $1.100. Анан $2.200 жумасына рентке берип таба берет да, ошол эле. Достор, мен сиздерге кыскача түшүндүрүп атам. Менде да убакыт жок болот. Мен азыр кетишим керек болот. Кудай буйрса, достор. Эмки жумаларда мен бошойм. Кайра 4-5 күн иштебейм. Ошондо жакшы видеолор чыгарабыз. Нью-Йоркко кайра барабыз, JFK аэропортуна барабыз. Мен азыр шашылыш түрдө чыгарып атам ушул видеону. Мен сиздерге түшүндүрүп коеюн дегем. Анткени көп мекендештерибиз айтып атат, андай эмес, трак драйверлер ар кандай эме, аз табышат деп атат. Ооба, аз табышат. Мен сиздерге көрсөттүм. Жаңы компанияга кирген баланын схемасы мына 55 центтен жүрүп, мен жүргөн 3350 майлды жүрүп, 5,5 күн иштегенден кийин накта зарплатасы чыгымдардан кийин $1.472. Эгер сиздер келип жаңы компанияга кирсеңиздер, 5,5 күн иштесеңиздер, $1.472 табасыздар примерно. А эгер иштеп атып, ошол эле компаниянын трагын рентке алып иштесеңиздер, трак анан трейлерди силер арендага аласыздар, жума сайын акчасын төлөп бересиздер. Ошондо мендей эле 5,5 күн иштеп, 3350 майл жүргөндө трак драйверлер мына $5.564 бул жумасына табат. Эгер сиздердин трагыңар дагы, трейлериңер дагы өзүңүздөрдүкү болсо, анда 5,5 күн иштеп, накта пайдаңар $6.820. 5.564, анан 1.472. Мына ушу сумманы көп мекендештер айтып атат. Трак айдаган жигиттер ушунча эле табат деп атат. Чын, ошончо табат, бирок компания драйверлер. А бул рентке алгандыгы башкача, а трак менен трейлер өзүндүк болсо башкача. Мына ушу компания драйверди эгер бир жумада тапкан акчасы 1,5 деп коелучу, 1.472 эмес, 1,5 деп коелу, 1,5. 1,5ды 4кө көбөйтөбүз, 1 айга көбөйтөбүз, $6.000 сом. Мына накта тапкан акчасы 1 айда $6.000. Эми мындан расходту санай баштагыла. Өзүңүздөр санасаңыздар болот. Мен көп видеолорду айтып бердим.
Мындан эми квартирасын алгыла, жеген тамагын алгыла, светке төлөйт, мусорга төлөйт, машинасынын иншуренсине төлөйт, бензинге төлөйт, баскан турганына төлөйт, телефонуна төлөйт. Мына анан 6000ден канча калат? Макул, жарымы кетсин, жарымы калат. Ошондо жөнөкөй трак драйвердин бир айда тапкан прибыли $3000. Көрдүңүздөрбү? Бул жөнөкөй трак драйвердин тапкан расходтордон кийин накта пайдасы $3000. Достор, ошондой болуп атат. Азыр мен сиздерге меникин эметип берейин. 6820, например, 6820 көбөйтөбүз 4кө. 6820 көбөйтөбүз 4кө. 27280. 27280 деп ойлойм, макул. 25000 деп коелу. 25000. $25000. Анан мен постоянно айтып жүрөм, менин расходум бир айда общий 4,5-5000 деп. Макул, 5000 деп салалы. Мына 20000. Бир айда түшкөн пайда. Эми ушул бир айда түшкөн пайда 20000. Бул эменики болсо, арендага алып иштеген трак драйвердин зарплатасы азыраак, бирок айырмасы өтө деле чоң эмес. А бул жанагы компания драйвердики мына $3000, бул бир айда тапкан акчасы 6000, ошондон расходун чыгарып койсок, 2,5, 2000 деп койсок, 3000, 3,5, ошонун тегерегинде бир айда накта пайда түшөт. Макул, жарымы делеп коелу, 1,5-2000 накта пайда түшүп турат. Ошону айтып коеюн дегем сиздерге, айырмасын. Ато мен өткөндө видео чыгарбадым беле, трак драйвери канча чыгат деп. Ошол видеонун астында көптөгөн комментарийлер бар болчу, анан мага да жазып атышат, трак драйвер анча таппайт Америкада деп. Аз эле табат, где-то айына тапкан акчасы бир 3000дин тегереги деп. Мына мен сиздерге көрсөтүп бердим. Эчтеке трак драйвердин трагы да жок болсо, трейлери да жок болсо, майылга эле жүрсө, ушундай аз табат. Анан рентке алыш керек. Андан кийин трак сатып алыш керек. Ошондо өнүгүү болот, өсүп болот. Андан кийин экинчи тракты алса болот, үчүнчү трак сатып алса болот. Андан кийин өзүңүздөр бир трак менен жүрүп, калган 2 трагың болобу, 3 трагың болобу, 4 трагың болобу, жумасына 1100дөн арендага берип койсо болот. Ушул эле могу эле жигиттерге арендага берип койсо болот. Же болбосо компания ачыш керек. Чоң компания, 4-5 трак менен компания ачып, уже силер трак айдабай каласыңар. Компанияны иштетип каласыздар. Менде убакыт жок болуп атат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе. Ушул оюнда конкурс, достор. Ким 9 кишиге беребиз, ошо призди 9 кишиге беребиз. Ушул видеонун астына сиздерден сураныч. Англис тилин үйрөнөлү деп айтып атпайсызбы? Алыкул Осмоновдун каалаган ырын алып туруп, бир куплетин англисчеге которуп, ошондо 4 сап болот да. Ким биринчи жазса, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жетишип 9га чейин жазган кишилерге, биринчиден 9-нчу местага чейин 9 кишиге биз грин картаны бекер толтуруп беребиз. Нуман мырза 3тү толтурат, бекер, Мека айым 3тү толтурат, анан менин жубайым 3 грин картаны толтуруп берет. Ушул видеонун астына Алыкул Осмоновдун ырын англисчеге которуп туруп, 4 сабырын жазып коюңуздар англис тилинде. Ким биринчи жазса, алга грин карта толтурабыз, ким экинчи жазса грин карта толтурабыз, анан ким 9-нчу жазса, ага грин карта толтурабыз, уже 10-нчу жазган киши уже оюнга катыша албай калат. Мен абдан шашып атам, кийинки жолукканга чейин достор.